Туура тамактануунун 15 жөнөкөй эрежеси. Ар бир тамактануунун аралыгында курсагыңыз ачса, жер жемиш жеңиз. Эгер кечки тамактан кийин курсагыңыз ачса, жуун жылуу суу ичип коюңуз. Адам баласынын организминин болжолдуу түрдө 75% суудан турат. Андыктан күнүнө 2 литрден кем эмес суусундук ичип туруу шарт. Себеби организмден күнүнө 2 литр суу ар кандай жолдор менен сыртка чыгып турат. Аны толуктап турбаса, суунун жетишпегендигинен ден соолук начарлап, тез чарчап, кан айлануу бузулат. Эртең мененки тамакты сөзсүз ичүү зарыл. Бул маалдагы тамакты убагында ичпей коюу адамдын толуп кетишине алып келет. Шекерди пайдаланууну мүмкүн болушунча азайтыңыз. Анын ордуна чайга бал кошуп ичкениңиз пайдалуу. Шекер кошулган таттуу азыктардын ордуна таттуу жер жемиштерди жеңиз. Организм белок, углевод жана май менен толукталып турат. Ошондуктан майдан таптакыр баш тартуунун кажети жок. Организмдеги майдын жетишсиздиги нерв системасынын, ошондой эле боордун, өттүн иштөөсүн начарлатат. Андыктан аз өлчөмдөгү майды ар кандай нерселерге кошуу аркылуу пайдаланыңыз. Күнүнө 600 граммдан кем эмес жер жемиш жеген эрежеге ылайык. Бардык витамин менен организмиңиз жетиштүү болуш үчүн жашылча жер жемиштин тизмесин түзүп алып, мүмкүнчүлүгүңүздүн жетишинче утур жаңысын кезек-кезеги менен алып жеңиз. Балыктан жасалган тамакты бир адам жок дегенде жумасына 3 жолу жеши керек. Балыктын түрүн карап өтө майлуусун албаганыңыз оң. Сүт азыктарын сөзсүз пайдаланыңыз. Ар кандай дан менен сүт боткосун жасап ичиңиз. Боткого 1 кашыктан бал кошуп койсоңуз өтө пайдалуу. Ооздогу тамакты кеминде шашпай 20 жолу чайнап майдалап жеңиз. Бир порция тамагыңыз өзүңүздүн муштумуңуз менен бирдей болушу керек. Эртең менен жана кечки тамактан кийин сөзсүз тишиңизди тиш пастасы менен жууңуз. Ал эми башка тамактануулардан кийин суу менен тишиңизди чайкап тазалаңыз. Кетчуп, газдалган суусундук жана ылдам даярдалган тамактардан баш тартыңыз. Мүмкүн болушунча жарым фабрикат эмес, жаңы азыктарды пайдаланыңыз. Тамак ашты дүкөн, ашканалардан сатып албай, үйдөн өз колуңуз менен жасаңыз. Сатып алынган азыктарда майды, шекерди тузду өлчөмүнө ылайык кошушпайт. Тузду аз пайдаланыңыз. Балдарыңыздын да башынан туура тамактанууга үйрөтүңүз. Чоңойгондо калыптанып калат да, тамактануу жаатында маселе жаралбайт. Эртең мененки тамак, убактысы 8. Баарынан жакшы тамактануу бул эртең мененки тамак болушу керек. Бул маалга жогорку калориялуу, углеводдуу тамактар сунушталат. Организмге углевод 56% энергия берет, ал эми калган 44% энергияны белок менен майлар толуктайт. Андыктан сиз эртең мененки тамактан бир күндүк энергияны топтоп күч-кубат аласыз. Тамактанууну апельсин ширесинен баштаңыз. Себеби апельсин сиздин ашказаныңызды тазалап, жакшы иштетет. Натыйжада алдыда жейлүүчү тамактар организмиңизге жакшы сиңет. Эртең менен кандай тамактарды жеш керек? Сүт азыктары, жашылча жемиш, ошондой эле дандын ар кандай түрүнөн жасалган ботко, буудай азыктары, буурчак, бал. Булар углеводко бай жана ичеги карындарды жакшы иштетет. Түшкү тамак, убактысы 12. Биз адатта түшкү тамакты калориялуу тамактар менен камсыздаганга аракеттенебиз. Бул жаңылыштык. Эгерде туура тамактанам десеңиз, түшкү тамакка орто калориялуу, эт кошулган суюк тамактарды ичкениңиз талапка ылайык. Этти сөзсүз түрдө жашылчалар менен аралаштырып жеңиз. Түштө кандай тамактарды жеш керек? Гречка, күрүч, макарон, картошка, жашылчадан жасалган жаңы салаттар. Салаттарды оливка майы же аз пайыздуу каймак кошуп жасоо зарыл. Мындай даам кандагы холестериндин төмөндөшүнө жардам берет. Ал эми картошка С витаминине жана калий, фосфор, темирге бай. Ошондой эле жүрөктөгү кан тамыр ооруларын жөнгө салат. Шашкедеги тамак, убактысы 16:00. Бул маалда майлуу жана духовкага бышкан бардык тамактардан баш тартуу зарыл. Мындай убакытта жеңил десерт менен чай ичкениңиз эрежеге ылайык. Таттууну аз өлчөмдө жеңиз. Чайдын ордуна жашылча жер жемиштин коюу ширесин ичсеңиз болот. Кечки тамак, убактысы 19:00. Эртең менен углеводдуу азыктар менен тамактануу керек болсо, кечкисин белоктуу тамак ичүү зарыл. Белок ар бир жеген тамагыңызда болушу шарт. Мисалы, салатка да, тамакка да сууга бышкан жумуртканы кошуп жеңиз. Бул өтө пайдалуу. Белоктон организмдеги клеткалар түзүлөт. Организмдеги белоктун жетишсиздиги иммунитетти түшүрүп, гормоналдык тең салмактуулукту жоготот. Кечинде кандай тамактарды жеш керек? Балыктын, тооктун, майда жана бодомалдын этин сууга кайнатып же бууга бышырып, жашылчалардан аралаштырып жеңиз. Жашылчалар тамакты жакшы сиңирүүгө жардамын тийгизгенден тышкары, сиздин организмиңизде керектүү витаминдер менен камсыз кылып турат. Ошондой эле сүт азыктары болгон быштак, айран, йогуртту аралаштырыңыз. Булар жатаарда сиңимдүү, ошону менен бирге ичеги карындарды жакшы иштетүү үчүн чоң жардам берет.
Жаңгактын ичиндеги кабыкча бул көптөгөн ооруларды айыктыра турган өтө баалуу продукт. Бул организмди йод менен толтуруунун эң сонун жолу. Йоддун жетишсиздиги жалпы алсыздыкты, манжалардын титирөөсүн, ачууланууну, унут чаактыкты жана кан басымдын жогорулашын пайда кылаарын бардыгы билишет. Йоддун жетишсиздиги айрыкча улгайган адамдарда, эмчек эмизген аялдарда жана кош бойлуу аялдарда, ошондой эле компьютерде көп отурган адамдарда көп кездешет. Рецепт төмөндөгүдөй: 1-2 стакан скарлоп жаңгак бөлүктөрү 2 стакан муздак суу куюп кайнатып жайотто 10 мүнөт кайнатыңыз. Шорпону муздагандан кийин чыпкалап күнүнө 3 маал тамактанаар алдында бир ортам ичип алыңыз. Кабыл алуу узактыгы жекече 1 жумадан 4 жумага чейин. Сиз муну текшере аласыз. Кечинде колуңуздун терисине йод сүйкөп коюңуз. Эртең менен тери таза болсо, организм йодко каныккан. Натыйжада ден соолук абалы дароо жакшырат, зат алмашуу нормалдашат. Жаңгак бөлүктөрү дагы конъюнктивиттен арылууга жардам берет. Ал үчүн бөлүктөрдү кофе майдалагычка майдалап, 1,5 стакан муздак суу менен 1-2 стакан порошок куюп кайнатып жайотто 20 мүнөт тыныктырыңыз. Дасыл сүлгү аркылуу сүзүп, эритме менен нымдалган пахта тампонун көздүн кабыгына сүйкөңүз. Жаңгактын бөлүктөрүнөн алынган спирт ичимдиктеринин настойкасы көптөгөн ооруларды айыктырат. Калкан сымал бездин, ичеги карын жолунун, муундардын оорулары, гипертония. Рецепт: караңгы 1,5 литрлик бөтөлкөнү жаңгактын бөлүктөрү менен 1/3 бөлүгүн толтуруп, арак коюп 2-3 жумага калтырыңыз. Тамактанаар алдында 1 аш кашыктан ичип алыңыз. Диабет менен ооругандар үчүн рецепт: 2 аш кашык бөлүктүн үстүнө арак коюп 1 жумага тыныктырыңыз. Күнүнө 2 аш кашык суу менен 5-6 тамчыдан ичип туруңуз. Дарылоо курсу 3 жумадан 3 айга чейин. Кандагы канттын деңгээлин көзөмөлдөө. Радикулит менен муундар ооруганда, ооруган жерлерди жаңгактын бөлүктөрүн тундурмасы менен сүртүү жакшы. Узакка созулган тамак сиңирбөө, эс тутумдун начарлашы, баш оору, нервдин бузулушу жана уйкусуздук үчүн настойканы ичип алыңыз. Кандай болгон күндө дагы дарыгерден кеңеш алуу талап кылынат. Кандайдыр бир дарыларды дарылоонун каражаттарын же ыкмаларын колдонуудан мурун дарыгериңиз менен кеңешиңиз. Иммунитетти бекемдөөчү 3 суусундук. Күнү бою сергек жүрүшүбүз үчүн жана оорубай саламатта болуш үчүн бул суусундуктун пайдасы өтө мол. Ошондуктан эртең менен кофе эмес, ушул суусундукту ичип жүрүңүз. Лимон, жалбыз. Жалбыз табигый антибактериалдык өсүмдүк болсо, лимон күч-кубат берип, иммундук системаны бекемдейт. Суусундукту даярдоо үчүн жалбыз жалбырактардын үстүнө кайнаган сууну куюп, жарым лимон ширесин кошуңуз. Лимон, анар. Анар күнүмдүк турмушта колдонуш керек болгон витаминдердин 40%-ын түзөт. Ооруп калууга каршы касиетке да ээ болгондуктан сасык тумоо, суук тиүү жана башка вирустук ооруларды болтурбайт. Лимон, имбир. Имбир зат алмашууну, тамак аш сиңирүүнү жакшыртып, иммунитетти бекемдейт. Имбир тамырынын аз гана бөлүгүн майдалап, туурап үстүнө кайнаган суу куюп, лимон ширесин кошуңуз. Бал кошуп, суусундукту таттуу кылып алсаңыз да болот.